Тагдырдын оор сыноосуна моюн сунбай, ар дайым жүзүнөн жылмайып турган бул жаш жубайлардын сүйлөө жана угуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошентсе да Кудайга шүгүр кылып түтүн булатып, 2 денисак баланы тарбиялап келишет. Каарманыбыз Нурланбек Жусупов 6 жылдан бери үй ала албай убара. 1 жыл мурда мамлекеттик ипотекага да кезекке жазылган. Өзү Оштогу тазалык муниципалдык мекемесинде таштанды жыйноочу болуп эмгектенет. Ош шаарында ижаралап жашайбыз. 9 жолу квартира алмаштырдык. Көчүп ташып жашаш кыйын экен. Айрымдар аялым экөөбүздүн тең мүмкүнчүлүгүбүз чектелген болгон үчүн квартирасын бергиси келбейт. Туугандар документтерге жардам берип, ипотекага кезекке турдум. Берилип калса жан үрөп иштеп төлөй алам. Ушул ипотекага анан эмгек стажга керек деп атайын шаарга келип, тазалык ишканасында муниципалдык кызматта иштеп жатам. Оорбу жеңилби, колумдан баардык жумуш келет. Мебель жасайм, сварщик уста Айтор эмне жумуш болсо да өздөштүрүп жасап кете берем. Алгач шаарга келгенде сварщик болуп иштедим, бирок мени алдап айлыгымды бербей коюшту. Башында 12 000 айлык беребиз дешкен, кийин 2-3 000 эле берип коюшту. Андан соң тазалык ишканасына жумушка орношуум да кыйын болду. Сүйлөй албайт деп көпчүлүк жумушка алгысы келбейт. Бирок айтканын аткарып, баарын жасаганы аракет кылам. Азыр 2 балам бар. Экөөнү тең бала бакчага бердик. Жубайым экөөбүз сүйлөбөгөн үчүн алар да сүйлөбөй калышат экен. Балдар менен аралашып сүйлөшүп турсун деп бакчага жөнөтүп турам. Өзүм 4-класстан кийин ооруп калып окуй албай калдым. Кол менен жаңсап сүйлөгөндү да билчү эмесмин. Шаарга келип өзүм сыяктуу адамдар менен аралашып үйрөнүп жатам. Бала тарбиялоодо деги эле кароодо кыйынчылыктар болот экен. Кичинекейинде эле ыйлаганын укпай калып, айла таппай жүрдүк. Түнү ыйласа укпайт экенсиңер деп туугандарыбыз биз багалы деди. Бирок бербедик. Өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз багып чоңойтконубуз жакшы.